Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Азамат Алиев жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга өтө кубанычтуубуз жана биздин толкунга кошулганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз сиздерге эмнени тартууламакчыбыз? Менин үй бүлөм аттуу программага сиздерден көптөгөн каалоолор келүүдө. Сиздердин сурооңуздар боюнча бүгүн биз ажырашып, кайрадан экинчи жолу турмуш курган аялдардын үй бүлөсү жөнүндө аңгемелешебиз. Энеси экинчи рет күйөөгө чыккан баланын өгөй атасы пайда болот. Мына ушундай үй бүлөнүн турмушу жөнүндө сөз козгомокчубуз. Бул берүүдө адистердин берилген кеңештери сиздерге жардам берсе, биз өтө кубанычта болобуз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ыйык Инжил китебинде Ыйсанын момундай сөздөрү бар. Келгиле, менин атам алкагандар. Дүйнө жаратылгандан бери силерге даярдалган падышалык мураска ээ болгула. Муну уккан же окуган адам дароо эле суроо берет. Мен кантип ушул Кудайдын падышалыгына ээ боло алам? Буга бара турган жол кандай? Бул суроого Ыйса өзү мынтип жооп берет. Мен жол, чындык жана өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо Кудай атама эч ким келе албайт. Кымбаттуу армандар, ушул сыйкырдуу сөздөрдүн маанисин ачыш үчүн ар жума сайын бейшемби күнү кечки 8:30 биздин ой толгообузду сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Чындыкты издеген ар бир адам бул берүүлөргө кош көңүлү болбойт го деген ниеттебиз. Кечиңиздер куунак болсун. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Анда эмесе өгөй ата аттуу аңгемебиз. Аялдын күйөөдөн ажырашуусу. Тилекке каршы бул кеңири таралган окуя. Балдар өгөй аталуу болушат. Кээде мындай окуялардын аягы жаман бүтөт. Эмне үчүн? Бул адамдардын көпчүлүк учурларда өзүнө эң маанилүү болгон нерсени гана көргүсү келгендигинен болсо керек. Алар окуяны чогуу алып карагысы келишпейт. Өгөй аталуу болгон баланын оюна мындай ой келет. Мындай кылууга апамдын кандай акысы бар? Бул деген чоочун киши да. Балага бул өтө оор экендиги түшүнүктүү. Ал энесинин жалгыздыктан коркуп жаткандыгын түшүнбөйт. Бул түшүнбөстүктүн артында кызганыч жана аялдын балага болгон сүйүүсү менен эркекке болгон сүйүүсүнүн айырмачылыгын түшүнбөстүк сезими катылгансыйт. Бактылуу болуш үчүн булардын экөө тең керек. Бала өзүнүн келечеги кең, анын алдында дагы көп нерселер болорун, ал эми энесинин алдында эч нерсе калбагандыгын түшүнбөйт. Бала мынтип ойлойт. Ал өзүн курмандыкка чалыш керек. Ошол үчүн ал эне да. Бирок бул өзүн өзү сүйгөндүк сезими. Көбүнчө мындай балдарга чыр чатактын болуп турганы жакшы көрүнөт. Энесинин же баласын, же анын өгөй атасын тандоого туура келиши жагат. Бала мындан канагаттанып, энесинин бактылуу болушуна тоскоол кылат. Бул үчүн өгөй атанын балага же анын энесине сөзсүз жаман мамиле кылышынын кереги деле жок. Баланын ою боюнча өгөй атасы кандай экендигинин мааниси жок. Эң башкысы ал чоочун. Баланы жазалагандан анын мындай тескери кыялы күчөйт. Бул кандайдыр бир айлан көчөк сыяктуу. Ал эми эгерде бала жалаң эле өзүн эмес, өзүнүн жакындарын, эң алгач өзүнүн энесин аяганды билсе, мындай болмок эмес. Татаал болгонуна карабастан
мындай жаңы мамилелер үчөөнө тең кубаныч алып келиши мүмкүн эле да. Өгөй ата өз атанын ордун баса албаса да, ал үй бүлөдө жакын адамга айланган учурлар деле аз эмес. Энесинин сүйүүсүнө ээ болгон, чоочун адамга болгон баланын кызганычы чынында эле негизсиз. Бактылуу аял гүлдөй жайнап, анын балага болгон бардык жакшы сапаттары, боорукердиги, мээримдүүлүгү, сүйүүсү күч алат. Бөлөк үй бүлөгө келген адам көбүнчө чоңоюп калган балдарга туш болот. Анын энесин сүйгөн адамга болгон кастык албетте бул жагымсыз жагдай. Албетте бул өгөй атанын бардык эле жаңы алган аялын төбөсүнө көтөрүп, анын балдарын өз балдарындай көрөт дегендикке жатпайт. Бөлөк бирөөнүн баласын багуу оңой иш эмес. Жана бул жерде жаңы эч нерсе деле жок. Анткени эркек аялды сүйөт, ал эми баланы ал сүйгөн аялынын баласы катары сүйүшү керек. Ал аны кичинесинен баккан жок, ага мээримин төккөн жок. Өгөй атанын өзүнүн өнөкөттөрү, өзүнчө жүрүш туруш өзгөчөлүктөрү бар. Мисалга алсак, өгөй ата өтө тыккан киши. Ал эми баланын үйдү чачып, буюмдарды ордуна койбогондугу аны кыжырына тиет. Мындай учурда ал баланы же тыккандыкка үйрөтүшү керек, же баланын мындай кемчилигине көнүшү керек. Жашоо ушундай майда бараттардан турат. Өгөй атанын бала менен келишүүгө, тил табышууга кылган аракеттери көбүнчө акталбай калгандыгы өтө кейиштүү. Келишпестиктерге негизделген учурлар пайда болот. Эки адам бир эле аялды сүйүшөт, бирок бири өгөй ата деп коелу, аял сүйгөн адамдарды да сүйүүгө даяр. Экинчиси бала деп коелу, эч бир келишүүлөргө баргысы келбейт. Мына ушул жерде чоңдор да, өспүрүмдөр да төмөнкү суроолорго жооп бериши пайдалуу. Эмне үчүн мени менен жашоо кыйын болуп жатат? Эмне болгондо мени менен жашоо жеңилдейт? Мага өгөй атам эмнеси менен жагат? Эгер бул адам менин апамдын күйөөсү болбосо, ал мага эмнеси менен жагар эле? Жооптор чын жүрөктөн жооп берилиши керек. Бул жооптор чоочун киши менен мамилелерди оңдоп, жакын достордон болууга жардам берет. Шаарларда үй бүлөлөрдүн 3/1 ажырашышат. Ажырашуу бул дайыма кайгылуу, өкүнүчтүү окуя. Экинчи нике биринчидей эле туруктуу же туруксуз экендигин психологдор аныкташкан. Кээде экинчи курулган үй бүлөгө бардыгынын жакшы болушу тоскоол болгону таң калыштуу. Жакшы өгөй ата, жакшы бала, жакшы ата. Мисал келтирип көрөлү. Психологко 11 жаштагы Мараттын энеси кайрылган. Мараттын ата энеси чыр чатаксыз ажырашышкан. Балага анын атасы Марат менен эмес, энеси менен ажырашышканын түшүндүрүшкөн. Бала көп деле кабатыр болбогондой, атасы менен тез эле көрүшөт, энеси жардам берет, жакшы окуйт, өгөй атасын жакшы эле кабыл алат. Бирок экинчи жарым жылдыкта жаман окуй баштайт, сөз укпайт, айтылган эскертүүлөргө орой жооп кайтарат. Деги эмне болуп кетти? Бардыгы жашынакай эле башталбады беле? Энеси мындай дейт. Аны атасы эркелетип жатат. Командировкалардан сонун нерселерди алып келип берет. Кафелерге алып барат. Эч бир сабактын, милдеттердин кереги жок. Ал эми үйдө болсо оокат, жумуш, сабак. Биз жумуштан чарчап келип, жумуш кылдырабыз, урушабыз, сабак оку дейбиз. Аны атасы мурда карач эмес. Ал эми өгөй атасы болсо сабак жаздырат, дене көнүгүүлөрүн жасатат, шахмат үйрөтөт. Ал эми бала болсо буларды баалабайт. Күнүмдүк эле көрүнүштөгү окуя. Мунун себептерин чечмелеп көрөлү. Биринчи көз караш. Ата майрам, өгөй ата жөнөкөй эле күн. Чындыгында эле ушундай. Көпкө чейин көрүшпөй калган атасы дароо эле баласынын күндөлүгүн текшерип кириши кызыктай болмок. Бала анын үйүнө келген конок. Ал эми конок идиш жууп, үй шыпырабы? Албетте алар бири-бирин түшүнүшөт. Түшүнүү жакын адамдар үчүн негизги нерсе. Бири-бирин жакшы түшүнүш үчүн балага чоңдор биринчи кол сунушу керек.
атасы да ушундай кылып жатат. Ал эми энесичи? Ал баласын түшүнүп, ага мээримин төгүп жатабы? Же ал жакшылыкты билбеген баласына мени баала, көрдүңбү мен сага кандай ата таап бердим, аны сүй дейби? Ал эми сүйүүнү талап кылууга болобу? Экинчи көз караш. Мурда ал баласын карачу эмес. Аял мурунку күйөөсүнүн аталык сезиминин пайда болушу бул жөн гана өч алуучулук экендигине өзүн жана башкаларды ишендиргиси келет. Бирок күндө кечинде атасынын баласын башынан сылашы бул мен сени мененмин, бардыгы жакшы болот дегенди билдирчү. Эми болсо атасы баласы менен жолугушууга камданат, толкунданат, ортолорундагы ансыз дагы араң эле турган байланышты жоготпоого тырышат. Ички сезимдин толкунданылышы бардык мамилелердин бүчүрү. Албетте, эне баласын өзү жалгыз чоңойтуп, эми ал чоңойгонго атасы аны менен оңой эле тил табышып кеткенине ичи күйөт. Үчүнчү көз караш. Өгөй ата тарбиячы. Кандай кыйын абал. Анын эркелетүүсү шылдың, талапкерлиги кемсинткендей көрүнөт. Бала бардык жүрүш турушу менен каршылык келтирет. Мына ушундан чырчатактар башталат. Мындай учурда энеге абдан кыйын болот. Баласына болушайын десе күйөөсү тарынат. Күйөөсү тарапка өтсө баласына чыккынчы болот. Баласын энесинин өзгөргөндүгү мурда анын мындай эместиги таң калтырат. Энеси болсо баласын бөлөк көз карашта карап, анын кылган иштери жакпайт жана баласынын өгөй атасына жагышына аракет кылат. Анан алардын ортолору сууп, түшүнбөстүк пайда болот. Бала жалгызсырайт, мына ошондо анын өз атасы ага майрам болот. Төртүнчү көз караш. Өткөн турмушту чийип салуу. Кээ бир аялдар жаңы турмуш курушуп, бардыгын башынан баштагылары келишет. Мунун көп себептери бар. Бирок өткөндү өчүрүүгө бала тоскоолдук кылат. Бала өзүнүн турушу менен, атасына окшоштугу менен, энесине жана анын жаңы күйөөсүнө энесинин өткөн турмушу жөнүндө эске салып турат. Эгерде баланын атасы ичкич, кылмышкер, жаман киши болсо, анда ойлобой коюуга оңой болмок. Бирок азыркы учурда ал жакшынакай эле ата. Бул жүздөгөн, миңдеген үй бүлөлөрдүн тагдырынан алынган бир мисал. Мындай учурларда бир жактуу кеңеш берүүгө мүмкүн эмес, бирок бир нерсени так айтууга болот. Каерде сүйүү жана түшүнүү болсо, каерде бири-бирине камкор мамиле кылышса, ал жерде чечилбеген чыр-чатактар да болбойт. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кымбаттуу достор, азыр сиздердин көңүлүңүздөргө берибиздин рухий бөлүгүн сунуш кылабыз. Жана тобо кылуу жана Кудайдан кечирим суроо деген ой жүгүртүүбүздүн аягына чыгабыз. Кудайдын сүйүүсү дайыма силер менен болсун. Ыйса бизди күнөөдөн арылтууга даяр, бирок ал күчкө салып кыстабайт. Эгер биз күнөөгө батып, жамандык тарапка оосок, күнөөдөн арылууну каалабасак, Кудайдын күнөөдөн арылтуучу жакшылыгын кабыл албасак, анда ал биз үчүн дагы эмне кылмак?
Анын сүйүүсүн көшөкөлдөнүп четке калгуу менен биз өзүбүздү бузуп алабыз. Мына азыр ыңгайлуу мезгил келди. Куткаруучу күн келди. Бүгүн анын үнүн уксаңар жүрөгүңөрдү таш кылбагыла. Адам өңүнө карайт, ал эми Теңир жүрөгүнө карайт деп айтылат ыйык жазууда. Туруксуз өз билгенин бербеген адам жүрөгү кубаныч менен кайгынын татаал сезимдерин батырган ушунчалык алдамчы жана ыплас адам жүрөгү. Биздин тилегибиз, ниетибиз жана койгон максаттарыбыздын баардыгы Кудайга белгилүү. Силердин жүрөгүңөр кандай бузук болсо да Кудайга келгиле. Жан дүйнөнүн жашыруун сырларын ачып, жараткан көз ачыктын алдына төгүп, бир өзүнө тобо кылып бата сурайлы. Кудайым, мени сынап көр жана жүрөгүмдү ачып көр. Мени сына жана ниетимди бил. Мен коркунучтуу жолдо эмесминби? Көр жана мени түбөлүккө жолго сал. Көптөрү динди акыл эси менен гана кабыл алып, өзүнүн жүрүш-турушунун жакшы көрүнүшү жетишээлик деп, ошол эле мезгилде алардын жүрөгү кир бойдон калганын ойлошпойт. О Кудай, мага таза жүрөк сал жана жан дүйнөмдү тазартып, адилеттүү рух бер деп сыйынып дуа кылгыла. Өзүңөрдү өзүңөр алдабагыла. Тырышчаак жана туруктуу болгула. Бул маселени Кудай менен силердин жан дүйнөңөрдүн мамилеси чечиш керек. Түбөлүккө чечиш керек. Силер карманган кур үмүт силер үчүн арты жаман болуп калышы мүмкүн. Дуа кылуу менен Кудайдын сөзүн үйрөнгүлө. Бул сөз силерге Кудайдын мыйзамындагы жана Ыйса куткаруучунун өмүрүндөгү ыйыктыктын улуу негиздерин ачат. Буларсыз эч ким Теңирди көрө албайт. Ал бизди күнөөкөр экендигибизге ишендирет жана андан арылуунун жолун ачып көргөзөт. Ыйсанын чакырыгына Кудайдын чакырыгындай назар салгыла. Күнөөнүн ыпластыгын жана өз жүрөгүңөрдүн чыныгы абалын көрүп, үмүтүбүздү үзбөйлү. Анткени Ыйса күнөөкөрлөрдү күнөөдөн арылтууга келбедиби? Биз Кудайга жасакерленбей эле коелу. Анткени о керемет сүйүү. Кудай Ыйсанын турпаты менен келип, өзү менен дүйнөнү жараштырды. Өзүнүн мээримдүү сүйүүсү менен ал адашкан балдарынын жүрөгүн өзүнө тартат. Жердеги бир дат эне өзүнүн жаңылышкан балдарына, Кудай жердеги балдарына чыдагандай чыдай албайт. Кудайдан башка эч ким ушунчалык аралашып, мээримин салып, адашкан адамды чакырбайт. Анын убадаларынын жана эскерүүлөрүнүн бардыгы анын айтылбаган сүйүүсүнүн көрсөтүлүшү. Шайтан силерди улуу күнөөкөрсүңөр деп айыптаса, силер үчүн садага болгон куткаруучуңарды эстегиле жана анын кылган иштерин айткыла. Ыйсанын жарык нуру гана силерге жардам бере алат. Ошол нурга жүз бургула. Күнөөңөрдү моюнга алгыла, бирок шайтанга Ыйса куткаруучу, күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн дүйнөгө келди дегиле. Анын туруктуу сүйүүсү силерди күнөөдөн арылтаарын айткыла. Бир жолу Ыйса Симонго эки карыздар адам тууралуу айтып берди. Алардын бирөө кожоюнуна анча көп эмес, экинчиси абдан көп акча карыз болчу. Кожоюн экөөнү тең кечирди. Карыздар адамдардын кимиси өз кожоюнун көбүрөөк жакшы көрөт деп сурады Ыйса. Симон, кайсынысы көбүрөөк алып кечирилсе деп жооп берди ал. Биз улуу күнөөкөрлөр болчубуз, бирок бизге кечирим бериш үчүн Ыйса курман болду. Бизди күнөөбүздөн арылтуу үчүн өзү курман болгон эмне деген баа жеткизбей элек. Кимдин күнөөсү көп болсо, Теңирди ошолор көбүрөөк сүйүшөт. Алар башкаларга караганда Теңирдин тагына жакыныраак турушат жана аны улуу сүйүүсү жана чексиз курмандык үчүн даңкташат. Биз Кудайдын сүйүүсүн канчалык толугураак түшүнсөк, күнөөнүн бузукулугун ошончолук көбүрөөк билебиз. Биз Кудайдын бизге кечиримдүүлүгүн, улуулугун көргөндө, Ыйсанын биз үчүн курмандыгынын улуулугун түшүнгөндө жүрөгүбүздө бир нерсе пайда болот. Жүрөгүбүз сүйүү жана өкүнүү сезиминин молдугунан балкып эрийт. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе,
Бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Күнөдөн барын куткарып, дүйнөгө сүйүү нур бердиң. Жүрөктө оттор тутанып, үмүт келди. Алдыңда сенин турабыз, биз кымбатпыз бир өзүнө. Биз ыраазыбыз Атаке, сени даңктайбыз. Шаң менен даңктап Делиң, кудуретиңда чексиз, ырайымың чач бүтелге. Шаң менен даңктап сени, түбүлүк ырдай делиң, кудуретиңда чексиз, ырайымың чач бүтелге. Жаңы жашоону сен бердиң, сүйүү тынчтыкты тартуулап. Эч нерседен мен коркпоймун, сен мени менен. Сенин сүйүүң мени коргойт, үмүт ишеним тартуулап. Менин жүрөгүм Атаке, сени даңктасын. Шаң менен даңктап сени, ырдай делиң, кудуретиңда чексиз, ырайымың чач бүтелге. Шаң менен даңктап сени, түбүлүк ырдай делиң, кудуретиңда чексиз, ырайымың чач бүтелге. Кудуретиңда чексиз, ырайымың чач бүтелге. Кудуретиңда чексиз, ырайымың чач бүтелге. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.